Азыр абал кандай? Орусиянын Украинага басып киргенине 8 күн болуп кетти. Өлкө боюнча адамдар баскынчы күчтөргө каршы туруштук берип келатышат. Түштүктөгү Энергодар шаарында жай тургундар жергиликтүү электр станциясынын жанында чогулушуп, орус күчтөрүнө каршы сокку берүүгө аракет кылып жатышат. Түштүк чыгыштагы Запорожье облусунда дрондон тартылган видеодо орус күчтөрү артка чегинип жатканын көрүүгө болот. Анда аскерлер кайра кайтып келебиз деп коркуткан айтылууда. Украинанын түштүк чыгышындагы Мелитополь жергесинин тургундары Орусиянын күчтөрүнө каршы 2 сааттай каршылык көрсөтүшкөн. Бул макулуктар асманга ок атып, бизди коркутууга аракет кылышты. Бирок алар эсептен жаңылды. Мелитополь бул Украина. Украинанын президенти чукул кайрылуу жасады. Биз бир аптанын ичинде эле душмандын баардык планын башаламан кылып салган элбиз. Биз аларды токтотуп калдык. Зеленскийдин айтымында колго түшкөн орус аскерлери Украинанын жерине эмне себептен келгенин билишпейт. Зеленский аларды Москвадагы бийлиги пайдаланган, башы айланган балдар деп атады. Ал орус техникаларын жолдо тоскон шаарлардын тургундарына ыраазычылык билдирди. Анын буйругу менен 15 мекен коргоочуга Украинанын баатыры наамы ыйгарылган. Алардын 9-у каза болгондон кийин берилди. Украинанын президенти соңку сааттарда телефон аркылуу Норвегиянын, Израилдин, Казакстандын, Катардын, Канаданын, Польшанын жана Европанын кеңешинин лидерлери менен сүйлөшкөнүн айтты. Надира Нарматова Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди ажыратып кароого мүмкүн эмес. Бул экөө бири-бирин толуктап турат. Надира Азимовна: бизде жаз жакындаган сайын ар кандай топтор пайда болуп, бийлик жакшы иштебей жатат, бийликти кетириш керек деген чакырыктарды таштамай адатка айланып калды. Садыр Жапаровдун президент катары ишмердүүлүгүнө 1 жыл толду. Сиздин оюңузча президент шайлоого чейинки убадаларын аткара алдыбы? Ажоону кетирүү чакырыктарына негиз болушу мүмкүнбү? 1 жылдан ашык убакыттагы ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Сиздин берген сурооңузга бир эле мен эмес, коомдук жана саясий ишмерлер, жарандык активисттер ар кимиси өзүнүн кабыл алуусуна жараша жооп билдирип жатышат. Биз президенттик башкаруу системасына өткөнбүз. Садыр Жапаров келгенден баштап анын бийлигин элдик бийлик деп кабыл алды. Анткени карапайым элдин каалоосу, тандоосу менен бийликке келди. Биздин мамлекетибиздин бир өзгөчөлүгү Садыр Жапаров бийликте турган 1 жылда толук кандуу президенттик башкарууга өтө алдык. Муну референдум аркылуу эл өзү тандады. Экинчиден, мыйзамга шайкеш келтирилди. Президенттик башкарууну эл тандап бергендиктен Конституцияны да президенттик башкарууну нугундагы системага ыңгайлаштырдык. Ошондуктан президентибиз жасаган ишинин жыйынтыгы анын командасынын, кол алымдагы кадрлардын аракетине жараша болот. Өздөрүнүн каалоосуна ылайык өкмөттүн курамы бекитилди. 1 жылдагы иштерин саясий көз караш менен алганда Кудайга шүгүр, кошуна мамлекеттер эл аралык деңгээлдеги дагы Садыр Жапаровду президент катары таанышты. Кандай тескери ойлор айтылбасын, Кыргыз Республикасынын гаранты, мыйзамдуу президенти болуп иштеп жатат. Садыр Жапаровдун шайлоочулар менен жолугушуусунда элдин берген суроолорун ага узаткан жоопторунан улам бул кишинин бийликке келишинин бир максаты Кумтөр болгонун биле алабыз. Акыркы 10 жылда көргөн кордуктары да Кумтөргө байланыштуу эле. Ири алтын кен кыргыз элинин кызыкчылыгына иштеп, мамлекеттин карамагында болсо деген. Бүгүнкү күндө Кумтөр жарым жылга жакындап баратат. Кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат. Ал эми анча-мынча мыйзамдуу кагаз иштери өз убагында бүтсө керек. Бизден коркуп чоочулай турган жөнүбүз жок. 30 жылдан бери мындай чечкүндү кадамга эч ким бара алган эмес эле. Садыр Жапаров эрктүүлүгүн, мекенчилдигин көрсөтүп, ойчул ойлогончо тобокелчи төө ашыптыр болду. Садыр Жапаровдун дагы бир убадасы коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү болгон эле. Азыр ушул иштердин алкагында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге ар кандай сын пикирлер айтылып жатат. Бийлик алмашкандан кийин коррупцияга каршы күрөштүн ийгилиги жана кемчилиги сиздин оюңузча эмнеде? Садыр Жапаров мамлекеттин жоопкерчилигин Конституциянын негизинде мойнуна алганы менен жогоруда айтканымдай анын ишинин жыйынтыгы командасынын аракети менен бааланат. Ал командада Камчыбек Ташиев да бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары, УКМКнын төрагасы катары өтө чоң жоопкерчиликтүү кызматтар калоодо. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди ажыратып кароо мүмкүн эмес. Бул экөө бири-бирин толуктап турат. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде чоң чечкүндүү кадамдарга барып жатканы, кыргыз элине болгон ниеттеринин актыгынын, көңүлдөрүнүн түздүгүн билдирет. Алардын кыргыз мамлекетинин алдында жоопкерчиликти мойундарына алганын эл өзү түшүнүп билиши керек. Мен аларды 10 жылдан бери жакындан тааныган, саясатта эли шаркак жүргөн эжеси катары Садыр Нуркожоевич деген
дегенде Камчыбек Кыдыршаевичти, Камчыбек Ташиев дегенде Садыр Жапаровду түшүнгөндөй болом. Качан бизде коррупция менен күрөшүү ушундай жыйынтыгын берди эле. Камчыбек Ташиевдин жетекчилигинде коррупцияга каршы күрөштөн бюджетке 31 миллиард сом түшкөнүн министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров айтып чыкты. Бул оңой акча эмес да, канча деген коррупционерлер мамлекеттен өнүп алган байлыктарын кайтарып жеген ичкенин кусуп беришти. Кусуп берүү деген одону угулса да кадыр эсе сөздү колдонуп калбадыкпы? Андан башка да канча деген мемораттар мамлекеттин эсебине кайтарылып жатат. Камчыбек Ташиевдин көрөгөчтүгү бушуп жетилген коркпогон кыргыз эли үчүн жанын аябаган инсан экенин ушундай жыйынтык чыгарып билсек болот. Ал кыргыз мамлекетин өнүктүрүп өстүрүп кеткенге салымын кошуп, Садыр Жапаровдун бийлигине күч берип, экономикалык жактан да, коопсуздук, моралдык, психологиялык жактан да кубаттандырып, биргелешип иштеп жатышат. Акыркы убакта бийликке сын айткандардын ичинде карышкыр саясатчылар болуп жатат. Бул айрыкча убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн кетүүү да, ошол окуясынан баарыбыз билебиз. Бул чоң трагедия болгон. Анан ал ишти аягына чыгарабыз деген азыркы бийликтин убадасы да бар. Эми булар жоопкерчиликтен качуу аракетин кылып, кетирген кемчилигин жабуу максатында бийликти жамандап чабуулга өтүп жатышкан жокпу? Мен биринчи кезекте коррупция менен күрөшүүнү сөзсүз аягына чыгарыш керек деп ойлойм. Анткени Камчыбек Ташиев УКМКнын гана төрагасы эмес, укук коргоо органдарын көзөмөлдөп турган министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Ошондуктан кандай аракеттерди жасаса дагы мыйзам жол берет. Жемкорлор менен күрөшүүнү эл бир гана колдоп турушу керек. Себеби бүгүнкү күндө биздин мамлекетти каалагандай калчагандарга бул иш жакпай жатат. Союз тарагандан кийин Кыргызстанда эмне деген завод, фабрика, ишканалар, өндүрүштөр бар эле. Ошонун баарын колхоз, совхоз, короо жайлардан бери миңге жетпеген адам бөлүштүрүп алган. 30 жылдан бери ошол адамдар тынчыбай келишти. Дагы да тынчыгылары келбей жатат. Анткени элдин акысын жеп көнүп калган адамдар дагы да жемейинче тынч жашай албайт экен. Митте курттай болуп сорып турушат экен да, дагы да элдин акысын жеп жашаглары келет. Анан да алганга көнгөнгө да адам бериш керек дегенди билбейт экен да. Бул адамдар мамлекеттин байлыгын казып жеп өздөрүнө, балдарына гана эмес, небере чөбөрлөрүнө жете тургандай байлык топтоп алышкан. Анан 1 жылдан бери Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин коррупцияга каршы чечкүндүү күрөшү булардын чекесине чыккан чыйкан болду да. Мамлекеттин элдин акысын жебегендер, туура сүйлөп ак жүргөндөр түнү да колу бутун кенен сунуп укташат, ауруларды түнү укуса тынч болбойт. Мына ушундайлар бүгүнкү бийликти жаман көрүп жатышат. Жакшы жагын көрсө да көрмөксөн болуп, жакшы сөзүн айткысы келбегендер коррупцияга малынгандар, бийликке кызматка жетпей калгандар, эл деген электе эл алдында кадырын кетирип алып, шайлоодон добуш топтой албай калгандар болууда. Акыркы шайлоодо административдик ресурс колдонулган жок. Партиялык тизме менен да жеке талапкерлер да чыгышты. Ар кимиси элге жасаган эмгегине жараша добушун топтошту. Мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөндө элге жаман көрүнүп алгандар добуш ала албай калышып, айыпты бийликтен издешти. Мындай болбойт, элге кадырым калбай калыптыр деп ынанышы керек. Жок жерден добуштар урдалды дешти. Салынбаган, берилбеген добушту кантип урдашат? Кийин текшерип деле көрүштү го. Шайлоодон өтпөй калгандар жамандап, туура эмес сөздөрдү чыгарашат экен. Анан коррупция менен шуулданып жүргөндөр күнөөсүн билишет да. 10 жыл бою бийлик бутактарын бийлеп, ар кайсы тармактарды жетектеген убактылуу өкмөт мүчөлөрү да бар. Апрель окуясында, Ош окуясында төгүлгөн кандар өлүү тирүүсү билинбей, дайынсыз жоголгон балдарына төгүлгөн энелердин көз жашына бүгүнкү күнгө чейин эч ким жооп берген жок. Укуктук баа бериле элек. Ушул окуяларга укуктук баа берилип, күнөөлүүлөр жазасын алмайынча элдин көксөсү суубайт. Анын үстүнө Ош окуясы кайталанбайт деген кепилдик жок, дейт Надира Нарматова. Эл чындыкты билсин. Алтынбек Сулаймановдун губернатор болгону көлдүктөр кабыл албай жатышыптыр. Ысык көлгө губернатор болуп барган Алтынбек Сулаймановду жергиликтүү тажрыйбалуу чиновниктер жеришип, кыртыштары сүйбөй жатышыптыр. Себеби бой көтөрө барган чоң муштум кыйынсынса керек да, ал эми жалпы жаамат сыртынан сыр билбизгени менен кабыл алышпаганы кандай? Карапайым калктын да маанайы жакшы эмес дейт. Ошондо Алтыке көп озабай ыргыйбы? Дагы бир маанилүү жагы, бул бир канча ирет депутаттыкка шайланыптыр. Өзүнүн жыргалчылыгы үчүн жан бакса, аткаруу кызматында тажрыйбасы жок болсо дешкендер кандай? Айтор аймактагы жетекчилерге жакпай жатса, жалпы эл кабыл алмак беле? Жакында башын сылап баса берет го, күзгө жетпей. Эл чындыкты билсин. Бийчи Ата Өмүрзаков пикириңди билдирсең жакпайбы жогул дешет. Бийчи Ата Өмүрзаков Facebook баракчасы аркылуу бийлик Орусияны колдогон үчүн Дания иштешүүдөн баш тартканын жазып чыккан. Көп өтпөй бийчиге каардуу комментарийлер жаап, ага ырчы жооп берүүгө мажбур болгонун билдирген. Жакпайбы жогул, матсалык маалымат каражаттарына мен тууралуу жазган сайын макаланын алдына жаш жарандардын заар сөздөрдүн уктум. Мен өз өлкөмдү сүйөм, жана мындай комментарийлерге эч нерсени өзгөртпөйт деп айта алам. Кыйынчылыктарды айтуу мекенине чыккынчылык кылуу эмес, тескерисинче кайдыгерликти билдирет деп жазат ал өз пикиринде. Эл чындыкты билсин.
Садыр Жапаров элибиздин намысы эркиндиги сыймыгы болгон желегибизди бийик кармайлы. Бүгүн 3-мартта Бишкектин Борбордук Ала-Тоо аянтында мамлекеттик туунун 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өтүп жатат. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып жатат. Анда президент кыргыз элин туу күнү менен куттуктады. Мамлекеттик желегибиздин кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы менен куттуктайм. Мамлекеттик символдор Конституцияда белгиленип, аларды пайдалануунун тартиби, ыйыктыгы мыйзам менен белгиленген. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин жүзү экенин эстен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан, тарыхта ынтымактын тиреги болуп келген, мындан кийин дагы боло берет. Элибиздин намысы эркиндиги сыймыгы болгон желегибизди бийик кармайлы, дейт Садыр Жапаров.